Kırgız Respublikasının egimendүүлük gününe arnalgan turnir. 26 avgust Taş Moynoq ayıl aymagı. Kırgız Respublikasının UKMK'nın жаңы oku tarbiya borboru. Erteң menenki mal. Toğlor jana Kırgız Respublikasının Snayping Federatsiyası katışuuçular üçün marşıgıuçu poligondo жаңы sınavlardu dayardap jatat. Alemi bardık atkışlar жаңы жетişkendiklerdi güçüydü. Köptügün katışuuçular top bolup çoğulup öz oyları menen bölüşüp jatat. Antkeni birinci gezekte turnir çevirçilikte jogorlatuğa bagıttalgan. Mıltıktar dayar, atkışlar dayar. Aybirok kalıstar emneni dayardap koyuştu. Meldeş 80 metreden 1000 metrege çeyinki aralıktagı 11 gönügüdün turat. Taktıka 5 dinamikaga 4 jana uzak aralıkka 3. Bıyıl butanı tandap jana atu pozisiyasını tanıdığı boyunca maşıgulары girgizildi. Turnirge 32 atkıç katıştı. Eskerте ketsek atu jeyintigini meldeş uçurunda T-Class Scoring System. Sayt arkılуу onlayn rejiminde görse bolot. Çoğuluğa buyruk berilip bardı katışucular uyuşturuculardan briefingini uqqanı barıştı. Kutman taң, urmatlı katışucular. Sizler menen dagı bir jolu uçkanıma kuvanıştamın. Jana Kırgız Respublikasının egimendүүлük gününün urmatına gezektegi Snayping meldeşinin bugünkü başlalışı menen kuttuktagın gelip jatat. Meldeş ötüçü jaylardı özgörtü ar birimiz üçün paydalı. Antkeni bir ele jerde meldeş ötkürsök, özbüzkö şarttardı jegelde alabız. Bирок бүгүн чегaralardan ушундай сонун машгулусу полигонунда келдик. Жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасына, куралдуу күчтөр жана жалпысынан чегара кызматкарларына чоң рахмат. Түшүнгөндөр, санай билгендер, жана чарбалык иштерди аздыр көптүр билгендер баалай алышат. Бүгүнкү иш-чарада менин байкоошум боюнча адаттагыдай эле катышуучулардын саны 30дан ашты. Жеңүүчүлөр тилекке каршы ар дайым бирдей болуп келе жатат. Катышуучулар жеңүүчүлөрдү чыканак менен түртүш керек. Албетте, адаттагыдай эле бул жерде курал менен да, карабин менен дагы катышат, жана жарышат. Анткени ар кимдин карабиндеги октары жагынан аргандай. Октарлар сапаттуу болушу керек. Айтмакчы, релотко уруксат алууга сураныш берилди. Эгерде алар карап чыгып уруксат берилсе, ар бирибиз өзүбүзгө ок чыгарууга мүмкүнчүлүк алабыз. Ал жерде эч кандай чектөөлөр, өндүрүштүк кемтиги болбойт. Ошондо биздин октор алыска учуп так болот. Менин кааларым, сиздердин карабиндериңиздер, сиздердин чеберчилигиңиздер, окторуңар жана башка жабдыктарыңар окуу максатында гана полигондо колдонулуп, эч кандай өзгөчө кырдаал жаралбай, чеберчилигибизди көрсөтпөй, өзүңүз билгендей дүйнөдө кырдаал тынч эмес. Демек, октарны кургак бойдон кармаш керек. Aman bolgula. Vassalamu aleykum ve rahmetullah ve barakatuhu. Пусть победит сильнейший. Сербияда өткөн мелдештерге катышып, эл аралык тажрыйбаны өздөштүрдүк. Азыр машыгууда курал менен элдешүү да болбойт. Эгер калыстар муну көрүшсө, алар сиздин көнүгүүдөн четтешет жана натыйжа нөлгө коюлат. Андан кийин калыстар бутага тийүү болгон деп айтышат. Бирок азыр алар тийбей калганын жарыялашпайт. Биз аларга бул тапшырмаларды жөн эле бердик. Андыктан алар аданча жаңылыштык айта беришет. Жана башка ушундай сыяктуу. Бирок жалпысынан алар бутага тийүү жөнүндө гана жооп беришет. Бутага тийбей калган тууралуу билдирилбейт. Анткени эч нерсе айтпаса, укпасаңыз, атууну улантыңыз. Бизде акыркы орунду элеп, кайра келбей калган аткычтар бар. Бул боюнча айткым келгени, ар бир мелдеште адам өзүнүн деңгээлин, атуу чеберчилигини жогорулатат. Демек бирөө байге албаса да, алдыңкы 10го, алдыңкы 20га кирбесе да, буга капа болуунун кереги жок. Бул жерден сиз тажрыйба жана жаңы атуу көндүмдөрүнө ээ болосуз. Мен бүгүн рейтингдин аягы ким болоорун дароо айткым келди. Үмүтүңүздү үзбөңүз, өнөрүңүздү өркүндөтүңүз. Бул жердеги кайсы гана аткыч болбосун, биринчи мелдештерине караганда чеберчилик жогорлагандыгын ырастайт. Дагы эмне айткым келип жатат? Бул мелдештер эгемендүүлүк үчүн арналган. Федерация июнь айында түзүлгөн. Эми жаңы цикл башталат. Катары менен 3-сү. Биз 3-жылга кадам таштадык. Ошону менен баарыңарды куттуктайм. Бардык мелдештер коопсуздукту сактоо менен өткөнүн белгилегим келет. Бул абдан маанилүү. Коопсуздукка көңүл буруңуздар. Баарына рахмат. Мыктысы жеңсин. Удачи всем нам, хорошего настроения. Спасибо большое. Мына баштоо буйругу берилип, биз болсо бүгүнкү сыноолор тууралуу кененирээк айтып беребиз. Биринчи модуль. Тактык. Биринчи көнүгү жетон плюс.
Atkıçtın maselesi. Ün sınalgı boyunca жатқан позицияны elip, gezekleşip bir ok menen eki butanı en alıstan jakından көздөй atуу. Birinci maksat, birbirinden orun algan eki зачеттік zonası var. Kağız buta. A. Diametri 6 cm. B. Diametri 15 cm. Aralığı 300 metre. Ekinci maksat, butaga 150 metre aralıkta 2,8 jana 5 cm ölçümündögü jeton sanalat. Bütülügü 45 sekund kana uwakıt berilet. Kalagan sandagı müşkörgü uruksat berilet. Koşumça katуу tayanıştарды колдонууга тыюу салынат. Стрелял на вышку, направо, на вышку. Здравствуйте, все хорошо? Саламатсыздарбы? Бар, жакшы. Мелдеш сонун өтүп жатат. Акыры магазинимди алмаштырдым. Азыр менде 10 зарядтуу карабин бар. Мен бактылуумун. Бул жолу жетон бизде 150 метрге өттү. Тагыраак айтканда 300 метрден бутага тийип, 300дөн кийин жетонду атыш керек болчу. Меники ишке ашты, 300 жетонго жетиштим. Натыйжага кубанычтамын. Анткени эл муздак атуу бул күндөгү биринчи көнүгүү болду. Баары жакшы өттү. Хорошо. Экинчи көнүгү смайлдар. Аткычтын маселеси. Үн сыналгы боюнча позициясын элеп, кагаз бутадагы 16-нын ичинен 4 см диаметрдеги 3 смайликти таап, 3 ок менен атуу. Аткыч көнүгүү алдында керектүү смайликтерди алып чыгат. Аралыгы 80 метр. Атуу убактысы 45 секунд. Каалаган сандагы мүшөктөргө уруксат берилет. Кошумча катуу таянычтарды колдонууга тыюу салынат. Позициядан туруп учурка барып анан жатып атышты. Ошол еще дагы ошол татаалдыгы бир А4де 16 смайл бар. Ошонун арасынан өзүңө тандап алганды барып 3 жерден таап атыш керек болду да. Ошону табыш өтө кыйын болду. Себеп смайлдар бардыгы эле окшош экен. Ошонун арасынан именно өзүңдүкүнү таап атыш керек болду. Ошону жакшы буюрса жакшы эле аткардык го. Өзүмө эң жаккан упражнениялардын бири бул смайлик упражнениясы болду. Мен ойлогом буга татыктуу эмесим го деп, аталбайым го деп бат-бат атыш керек болчу. 30 секунд берилди. Бирок жетиштим, баарына тийдим смайлик эмесине, турнирине. Көрүп аткандай эле бизге смайликтерден берет. Биринчиден кечирип коюңуздар, 80 метрден смайликти таап атышыбыз керек. 3 выстрел берилет. 3 выстрелде 3 өзүңдүн смайлиңди таап атыш керек 30 секунд ичинде. Үчүнчү көнүгүү тобокелдүү атуу. Аткычтын маселеси. Үн сигналы боюнча жатуу позициясын элеп, 30 секундтын ичинде бир же 2 ок менен бутага тийүү. Биринин ичинде 2 зонасы бар кагаз бута. А зонасы диаметри 6 см, Б зонасындагы 15 жана 15 см өлчөмүндөгү каалаган санда мүшөктөргө уруксат берилет. Кошумча катуу таянычтарды колдонууга тыюу салынат.
Разряжай! Стреляли мы сейчас. Biz azara тобокелдүү атуу деген көнүгүү менен атып жатканбыз. Көнүгүү азгыруучу максатка ээ. Ондун борбору сизге упайларды берет. Бирок ондон ашып кетсе, алар минус болуп саналат жана сизге 0 берилет. Бул жерде сиз тобокелчиликке баргыңыз келеби же жокпу? Түшүнүшүңүз керек. Болот. Кимдир бирөө упайларды кууп тобокелге салат. Бирок экинчиси тийбейт жана көнүгүү үчүн көп нөр упай алат. Кээ бир жигиттер 1 атып, кээ бири 2 атып, кээ бирлери утту, кээ бири жеңилди. Мен жеке тобокелчиликке барган жокмун. Бир жолу так атып, минус упайга караганда плюс упай алган зонага келдим. Мен эч кандай тобокелге барган жокмун. Мен мына магазинде алмаштырдым, стволду алмаштырдым. Эски мылтыктан затвор тобу жана аты калды. Калганы мен бул жерде өзгөрттүм. Менин затвордук тобум Ремингтондон прикрат болгон, Акиладан бул австралиялык Александр компаниясы. Аларды өздөрү жасашат. Абдан жакшы лозерлерди. Менде Найт Хорстандан прицеп бар. 7 жана 35ке Крат жана Кронштейн. Менде Шпур. 4-чү көнүгүү стандарт аткычтын маселеси. Өн сигналы боюнча ок атуу тилкесинде позициясын алып, жатып алып 3 жолу, тизеден 3 жолу, туруп алып 3 ок атуу менен өз алдынча катуу абалын өзгөртүү менен бутага ыраттуу сокку берүү. Максаты 3 зачетток зонасы бар кагаз бута. А диаметри 6 см, Б 15 см жана С 20 см. Аткаруу убакыты 840 секунд, аралыгы 200 метр. Куралга илинген мылтык салмоорлорунда гана уруксат берилет. Самостоятельно переходит. Калибрым биздин тил менен айтканда менин винтовкамдын калибри 8,6 мм, НАТОнун тили боюнча 338 лапово магнум деп айтылат, 338 лапово магнум деп. Менин калибрим ошондой чоң калибр дальнобойный болгондуктан мен туруп аткан жокмун. Жатып 3 ок аттым, отуруп 3 ок аттым. Туруп отдачасы чоң винтовканын салмагы оор болгондуктан аны аткан жокмун.
Ошол атып аткан кезде затворум кармады бир аз. Аны өзүм жаныма алып жүргөн аспап менен уруп чыгарганга туура келди. Чтобы не было подобного, винтовканы жакшыраагын алыш керек. Винтовканы алганда бизге могу стрельбада винтовканын эмнелери керек? Снайперский система деп коет орус тили менен айтканда. Снайперский системада эмне бар? Ствол бар, жакшы оптикасы бар, анан затворный механизм бар. Затвору жакшы иштесе, затвору удобный болсо, могу движка дагы бир убакыты чектелген көнүгүүлөргө жакшы жыйынтык болот да. Эгер затвору меникиндей болсо, фирмасын айтпай эле коеюн кайсы винтовка. Затвору меникиндей болсо, ушундай задержкалар болот, очко минус болот. Ушундай. 5-чи көнүгүү 300 минус. Аткычтуу маселеси үн сигналы жана катуу позициясын ээлеп эңкейип туруп, бир катуу менен ар кайсы аралыктагы 3 бутан атуу. 300 метрден диаметри 9 сантиметр болгон тегерек, 200 метрден 5 жана 5 сантиметр болгон 4 бурчтук, 100 метрден 2,5 сантиметр тегерек. Атуу убактысы 60 секунд. Каалаган санда мүшөктөрдү колдонууга уруксат берилет. Кошумча катуу таянычтарды колдонууга тыюу салынат. Стоп, продолжай. 300 минус аябай кызыктуу упражнение экен. Мында поправка бергенге болбойт да. Поправканы 300гө берсең болот, калган сетка менен атсаң болот да. Мен поправка берген жокмун, бүт сетка менен аттым, баарына тийдим. Кызыктуу упражнение экен, аябай жакты. Убактысы дагы 3 выстрелга где-то 40 секунд берди. Положение эмесе аткыч туруп турат колунда винтовкасы менен. Таймер иштегенде барып жатып, өзүң мишениңди издеп таап, анан 3 выстрел кылганга жетишиң керек да 40 секундта. Мен жетиштим. Экинчи модуль динамика, көнүгүү, движка 1 жана движка 2. Аткычтуу маселеси. Үн сигналы менен диаметри 40 сантиметр болгон солдононго жылып жаткан металл гонгту максималдуу санда атуу. Андан кийин оңдон солго 300 метр аралыкта атуу. Аткычтын абалы штатив менен отуруп атуу. Каалаган санда мүшөктөрдү колдонууга уруксат берилет. Кошумча катуу таянычтарды колдонууга тыюу салынат.
Негизги кыйынчылык шамалды болжолду. Анткени бүгүнкү кеч өтө оор кеч. Бирде шамал саат 5, бирде саат 9 багытында согот. Демек бул түзөтүүлөрдү киргизүүдө таасирин тийгизет. Бирок мен туура божомолдоого жетиштим. 16 жолу сокку урдум. Менде айталы жарым көнмүш мылтык бар. Мурунку кезинде ал бир кезде 308 калибрден Remington 700 болчу. Кайра конструкциялангандан кийин 6,5 грит мур болуп калды. Стволдун кайрадан Женя Виткен өзүнүн мастерскойсунда жасаган. Менин оптикам америкалык Night Force компаниясынын жетесиден 35 эсеге чейин. Мен Тони Бойер жана Брайант Лист сыяктуу китептерди окудум. Игорь Жуковдун «Мыкты атуу» бул оңой китеби жакында белекке келет. 8-ci көнүгү кирпи аткычтын маселеси. Үн сигналы боюнча кирпиге басым жасоо менен позициясын алып, ар кайсы аралыкта 3 гонкту бир жолудан атууга бутага тийгенден кийин ордун алмаштыруусу менен диаметри 20 см аралыгы 320 метр болгон гонкту кирпинин сол тарабынан туруп атуу. Андан ары аралыгы 480 метр диаметри 30 см болгон гонкту тизеден атуу. Жана ошондой эле оң жагынан туруп, диаметри 30 см аралыгы 410 метр болгон гонкту атуу. Ар бир гонг үчүн 2 жолку аракет берилет. Эгерде бутага биринчи жолдон эле ок тийсе, аткыч кийинки бутага өтөт. Атуу убактысы 120 секунд. Же акыркы атуу боюнча каалаган санда мүшөктөрдү колдонууга уруксат берилет. Кошумча катуу таяныштарды колдонууга тыюу салынат. Ваше время 65:05. Здравствуйте. Саламатсыздарбы? Мен атым Айдар Окенов. Бүгүн мен 6,15 Гридмур калибриндеги Тик-так А1 мылтыгы менен атып жатам. Мен бул мылтык менен көптөн бери атып келе жатам. Жана абдан ыраазымын. Азыр кирпи көнүгүүсүнүн жасап аттык. Шарт боюнча кирпинин ар бири абалынан ар кандай аралыкка бирден ок атуу керек. Кызыктуу көнүгүүлөр. Бул машыгууда баш аламандыктын элементтери бар эле. Биринчи дистанциядан кийин отуруп алып, эң узун 480 метрге ок атуу керек болчу. Эгер тийсе ордунан туруп, экөөнүн ортосунда 410 метр аралыкта жайгашкан орто бутага тийүү керек. Кээ бир аткычтар бутаны тандоого адашып калып, айып упайларга ээ болгон. Мен бардыгын эң сонун аткардым. Үчөө тең биринчи атуулардан эле. Мен натыйжасында ыраазымын. Рахмат. 9-чу көнүгүү татаал бонус. Аткычтын милдети. Үн сигналы боюнча аткыч тосмону көздөй жылып 180 метр. Гонктун диаметри 20 см. 430 метр. Гонктун диаметри 30 см. Ырааттуулук менен сол тараптан 2 гонкту бир жолудан урап, андан соң оңго жылып, гонгторду 550 метр. Гонктун диаметри 50 см жана 270 метр. Гонктун диаметри 20 см. Ырааттуулугу менен бир жолудан ар бирин атат. Андан кийин солго кайтып келип, гонгторду 350 метр, диаметри 30 см болгон гонг жана 600 метр. Гонгтун диаметри 20 см. Ар бирини бирден кийинки бутага өтүү жана позицияны өзгөртүү соккуларын тийишине карабастан ишке ашырылат. Эгерде бардык буталар ийгиликтүү атылса, ал 200 метр аралыкта, диаметри 20 см болгон гонг бир ок менен бонустун попперге тиет. Атыш убактысы 120 секунд. Же акыркы атуу боюнча каалаган сандагы мүшөктөрдү колдонууга уруксат берилет. Кошумча катуу таяныштарды колдонууга тыюу салынат.
Бүгүнкү көнүгүүбүз динамика көнүгүүлөрүнүн бири болду. Бонус, трудный бонус деген. Көнүгүү абдан кызыктуу экен. Позицияңды улам алмаштырып атат экенсиң. Бир позициядан 2-3 ок чыгаргандан кийин позицияларды өзгөртүп, абдан кызыктуу көнүгүүлөр экен да. Мага оорчулуктар эме болуп калды. Позициядан позицияга отуруп аткан маалда шамал да өзгөрүп кетип атты да. Жана бул аскер полигонунда биринчи жолу өткөрүп атабыз. Абдан кызыктуу, абдан жакшы болуп атат. Аскер полигонунун өзүнүн деңгээли абдан жакшы экен, жөнөкөй полигондорго караганда. Ошол күндөн күнгө снайпингдин көнүгүүлөрү жана таймашка катышкан жигиттердин дагы мастерстволору өсүп атат. 3-чү модуль узак аралыктар. 10-чу көнүгүү сокур. Аткычтын маселеси. Максат алуу, мээлөө. Учурунда куралдын мээлөөсүн калыстар жапканда, жаткан абалда бирден бутага сокку уруу. Максаты диаметри 30 см болгон гонг. Прицелди жабылуу убактысы. Биринчи жолу 15 секундага, экинчи жолу 10 секундага, үчүнчү жолу 5 секундага. Жабуулардын ортосунда прицел 10 секундага ачылат. Аралыгы 500 метр. Атуу убактысы 60 секунд. Каалаган сандагы мүшөктөрдү колдонууга уруксат берилет. Кошумча катуу таянычтарды колдонууга тыюу салынат. Быстрее. 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 Стоп, разряжай. Магазин отстегнуть. Все, покинуть рубеж. Шамал мени сокур көнүгүүсүндө бузду. Анткени ууралуулорду киргизе албай, калькулятордун жардамы менен оңдоолорду киргизип, анан атасың. Карап тургандары тегеректеги бутаны жалады дешти. Тилекке каршы тийген жок. Бирок мен кийинки лесинка көнүгүүсүндө 800дөн 1000ге чейин чаптым. 800дү 3 жолу тийдим, 900гө өттүм. Бирок тилекке каршы ок даарым түгөнүп калды. 11-чи көнүгүү лесинка. Аткычтын маселеси. Үн сигналы боюнча алыстоо ирети боюнча буталарды ыраттуу соккулоо. Гонг А диаметри 30 см, аралыгы 800 метр 3 жолу. Гонг Б диаметри 30 см, аралыгы 900 метр 2 жолу. Гонг С диаметри 50 см, аралыгы 1000 метр 1 жолу.
Kийinki butaka ötүү, учурдагы бута толугу менен жок кылынгандан кийин гана мүмкүн болот. Атуулардын максималдуу саны 9. Атуу убактысы 60 секунд. Каалаган сандагы мишөктөргө уруксат берилет. Кошумча катуу таяныштарды колдонууга тыюу салынат. Лесинка болсо 800 метр, 900 метр, анан километр болчу. Ал жакта эң оору шамал. Например, 300 метрден саат 9-дан 12-ге урса, там 600 метрден уже саат 3-төн 9-га уруп калат да. Порывистый ветер болуп атты, алмашып атты. Ошо дальнийларым кичине начарыраак болуп калды. 800 келет ийдим. Машыгуулар атылып бүттү, мылтыктар жыйналып, аткычтар күн тууралуу кызуу маектешип, даамдуу пловтон ооз тийүүгө жөнөштү. Бүгүн сынакта ким өзгөчөлөнгөн деген суроо баарында бар. Жыйынтык төмөнкүдөй. 5-орунду 300 ВСМ калибриндеги Blazer R8 мылтыгы менен Зуев Михаил эледи. 4-орун Виткен Евгений 6,5 калибриндеги Перси Илбирс мылтыгы менен эледи. Жумалиев Азиз 6,5 Гридмур калибриндеги МПА мылтыгы менен коло медалга ээ болду. Мелдештин күмүш медалдын ээси Борисов Иван 6,5 Гридмур калибриндеги Ремингтон 700 мылтыгы менен болду. Алтын медалдын ээси Зуев Сергей 6,5 Гридмур калибриндеги Ремингтон 700 мылтыгы менен болду. Жеңүүчүлөрүбүздү куттуктайбыз. Достор, бул мелдештер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата арналды. Байрамыңыздар менен, достор. Ар бир адамдын ичинде ынтымак жана тынчтык болсун. Анда биз кийинки мелдеште күзгү кубок этабында жолугушабыз. Бардыгыңыздарга так атуулар болсун, достор.